Саламатсыздарбы, ардактуу көрүүчүлөр. Азыркы учурда биз Бишкек шаардык санитардык полигондо турабыз. Бул жерде элибизге, жерибизге өзгөчө кызматын кылып келе жаткан инсандар менен баарлашканга аракет кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Assalamu alaikum. Кандайсыз аке, жакшысызбы? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Алхамдулилlah. Сиз менен ушу көрүүчүлөр менен биргеликте таанышканды туура көрдүк. Бир өзүңүз жөнүндө маалымат берип койсоңуз. Мен Турдиев Жайчыбек. Ушул жакта көзөмөлдөөчү болуп иштейм. Машинанын илгировка кылам. Ошол. Канча жыл болду иштегениңизге? Иштейм почти 4-5 жыл болду. Биз 3,5 миллионго жеттик. Биз бардык жердебиз. Күн сайын болгон аракетибизди жумшап келебиз. Жашооңуздарды ыңгайлуу кылыш үчүн, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратыш үчүн, мыкты болуш үчүн, сиздерге кубаныч тартуулаш үчүн. Биз бирге өсүп өнүгүүдөбүз. Ар дайым чогубуз. Сиздердин О. Жакшы. Энди сутка жүрөбүз. Сутка. Ооба. Бүгүн эртең саат 8 келсем, эртең саат 8ге чейин смен. Тыным жок да. Тыным жок сизде. Жок. Бир күндө тазалыктан канча машина келет шаардан? 400дөн ашыгыраак келет, 400дөн ашык. Ар бир күнү? Ооба, ар бир сутка. Жума күнү, Жок, андай жок. Аралаш. Жакшы. Эми бул жерде жалпысынан тазалыктын ишкерлери аз эле көрүнөт. Бирок бул адамдарды көрүп мен ойлогом биринчи кирип эле тазалыктын ишчилери окшойт депчи. Жок, булар кимдер бул жакта иштеп аткан адамдар? Булар өз алдынча иштеген эмелер да. Өз алдынча терип, серип, ошо күнүмдүк жашоо менен алек кылгандар. Күнүмдүк жашоо. Анан ушул мага мындай кызыктуу болуп атат да. Бир бул жакка өтө алат окшойсуз. Могул жерде иштеген адамдар кантип акча табышат? Булар деле оокат кылып жүрөт да. Мен ооба да, мен ар бир адам аракет кылып рызкысын алат да. Муну теришет, аны сатышат. Келиңиз мындай туруп алалы. Күндө чаң, күндө майрам турбайбы бул жак? Бизде ошондой. Эмнеден акча табышат ошондо? Могу темир тезек, могу сөтнөй теришет. Ошондон акча табышат. Акча табышат. Биз баягы сырттагы элдер айтып калат, эң эле байлар ушул жакта иштейт депчи, ошого кошуласызбы? Жок. Мен да күнүмдүк эле нампаны тапкандар да. Анда анчалык бай деле эмес биякта. Анда элдин баары эле болбой албайбы. Жакшы. Элден чыккан ат кот менен жашайт да менде адамдарчы. Ошону эле күнүмдүк эме кылып. Эми бул жерде кандай кыйынчылыктар болот сизде? Мындай чаңда иштеш кыйын. Бизде эми жон тери менен арасында. Жон тери менен билбесечи, мындай сезилбейт деле сырт көзгө келгенгечи оңой эле көрүнөр. Энди 24 саат жүрөсүң, кандай жумуш болот, тыгылат, килейген тетинде трос бар. Аны көтөрүп алып жөнөйсүң ар бир машинанын артынан. Мондай шагылдар келет, аны төктүрүп бирине бирине могу кара топурактар бар, чылагылы. Ошолорду алып кел, ошолорду төктүрөсүң. Ошондой кыйынчылык болот. Эми оңой эле көрүнөр бизге, элгөчү мындай сырт көзгө, бизге оор эле. Оор эле. Ооба, 24 саат деген оңой деле эмес да. Жакшы. Негизи бул жакка сиз кантип келип калдыңыз? Бул тармакка. Бул тармакка. Негизи мен деле ушинтип терип, серип иштечүмүн биякта негизи. Башындабы? Ооба. Анан Алтынбек деген байке ушинтип үйрөтүп жүрүп анан ушул жумушка алып келди. Жакшы. Анан мен могул ушул полигон сыртында ушул забор тосулуп туруп, аймакка
ошонун жанында эле жашаган үйлөр, жаңы саламаттуу үйлөрдү көрдүм да. Неге сиздин оюңуз боюнча аларга мындай ыңгайсыздык жаратпайбы? Билбейм, ар ким каалаган эмеси болот да. Менин деле мисалы өзүмдүн үйүм бар ушул эле райондо. Ушул эле заводдун ар жагында. Мисалы бул жерде тургундардын мындай Жок. эч кандай эмеси жок. Жок. Доомат жок. Эми дооматы барчылар болот да, доомат болбой койбойт да. Ар бир адам башкача жашоону элестетет да. Ар кандай. Эми ар ким ар кандай. Тазалыктан сырткары башка унаалар да келет экен бул жакка мусордон. Бул жакта Ford Transit, Porter менен келгендер. Частный деңиз. Булар частный да. Булар частныйлар төгөт. Строй алып келет, ошолор төгөт. Могул жерде чоң мишөктөр көтөрүп алып айымдар жүрөт, эжекелерибиз. Бул жерде жилет кийип турат, мисалы эжекелерибиз. Булар тазалыктын ишчилери же? Булар жилет кийген, бул эме бул мен иштегендердин эмеси бул баягы коопсуздук да. Трактор техника безопасность деп эме кийишет. Ушул жерде ушул канча кызматкер иштейт? Эми толук санын деле билбейм, бирок бир жакшы эле бар. 20 чакты. Биз кадр сыртында 20 чактыдай деди. Эми бар, эми 20 чакты бар. Ана кышында көбөйөт да, шаар ичинде жумуш токтойт, кышында көбөйүп калат да. Кышында эмне үчүн токтойт шаар ичинде? Көп эле жумуш токтойт да, строй токтойт, ошондо келет да бияка. Бирок шаардын кышында токтогону менен бул жакта жумуш токтобойт. Ар дайымкыдай. Сезон деген жок. Бияк күндө эле ушул күнтөр сыяктуу да. Күнтөр сыяктуу. Жакшы. Могул жерден бирок бүт шаар көрүнөт экен. Анан бул жерге шаардан сырткары жактан да таштанды келеби же шаардын ичинде келеби? Жок, шаардык эле, борбордук эле келет биз. Тегеректе райондор эле келет да. Райондор эле келет. Софуктан бери бияка эмелер. Сиздерде мисалы бул жерде тамак аш мындай шарттар барбы сиздерде? Жок, тамак аш ичебиз жылдыйтан өзүбүз немеден. Бизде иштегендерби? Ооба, шарттар барбы деген. Мисалы 24 сааттан бери иштейм деп атасыз. Балким сиздин ордуңузга да бирөө алмаш дейсиз. Жок, 24 саат мен бейин болом. 1 саат, жарым саатка обедке келди, ужинге түшүп келебиз вагонго. Аяктан жеп келебиз, 1:30 бейинге дайындап коюпчу. Биздин трактор болсо, трактористти алмак салмай экөөбүз барып келе алабыз да. Ошол. Кайсы убакта уктайсыз? Уйку жок да, тууган. Менде каякта уйку 24 саат бою аңдыган чоңдорун келип калса, не деп жооп бересиң, уктап калсаң? Андан көрө жүрө бересиң, 24 үйүңө барып уктайсың, болду. Дем алыш болобу сизде? Ооба, болот. 1 сутка турам, 2 сутка бошмун. Үчөөбүзбүз да. Үчөөңүздөр алмашып турбайсыз. Жакшы. Эми могу иштерди кылып жүрүп, таштандын арасынан дагы балким сиз да бир балуу нерселерди таап алган болот. Жок, андай болгон жок бизде. Эч кандай. Жок. Андай угам бирок. Эмнелерди уктуңуз мисалы? Эми алтын таап алгандар болот, эми бизде жок да андай. Бирок болгон ушул жерде болгон алтын. Анан тазалыктын машиналары келгенде бул жака элдер чуркап барып атышат да. Неге шашып атат алар? Эми алар кыдырекейинен туруп алып, месталип алып, тетин иштегенге шашат да, тетин көрүнөрбү тени. Ар бир адам ырыскысына жанталашып атат да. Бул жерде бардыгы эле сиз тааныт окшойт. Ооба, бүт эле. Көрүнгөн сизге кол көтөрүп атат. Эми водительди бүт эле тааныт да. Ар бири менен кечке учурашасың, кайта жетелеп алып тияка барасың, кайта келесиң, ушул биздин жумуш ошол. Жергиликтүү ушул жерде тазалыкка тиешеси жок иштеген адамдар нан таап аткандар, мынтып калганбыз. Ушул полигонду бөлүшүп алган депчи, бул территорияга өтпөйсүң, силер мындай. Ал бир караңгылыктын сөзү байкес. Ал бир караңгылыктын. Наурут бейиндеги элдер өтө карапайым, кеңпейил адамдар. Сырт көзгө биз башкача көрүнүшү мүмкүн, буларчы, бирок сонун карапайым адамдар. Карапайым, жакшынакай эле адамдар. Баарыбыз эле. Жакшы. Бул жер мындай мусорго толуп, мисалы, могу бакашка терип атышпайбы, темирлерди. Ушул жерлерде кайра иштетип чыгуу завод курулду окшойт. Курулуп атат тияка завод. Курулуп атат. Ооба, Кытайлар куруп атат. Кайсы убакка бүтүп калат дейт? Эми ошону толук маалымат билбейм, сиздин өйдө жактагылардан эле сурабасаңарчы. Биз биякта рабочий элебиз да. Бирок ошол курулса жакшы болмок беле? Бул жакта бир аз тазаланып, мындай таштанды азыраак кылып дейли. Ар бири үчүн жакшы болмок негизи. Баарыбыз. Баарыбыз үчүн. Бул жердеги таштан ыргытылып турган жердин жалпы аянтчасы канча? Ушул биз турган жер 45, анан жаңы завод менен кошкондо 75. Жалпы 75 гектар. Жакшы. Эң негизгиси биздин көрүүчүлөрдүн арасынан дагы сиздин иштеп жүргөнүңүздү, эмгегиңизди баалайбыз, эл билет. Тазалыкчыларга ушу жалпы ишкерлерге терең ыраазычылык билдиребиз.
Анан бул жерде дагы жеке ишкерлер жүрөт. Ошолор менен баарлашканга аракет кылабыз биз. Мейли. Сизге рахмат, ишиңизге ийгилик болсун. Чоң рахмат. Келип тургула. Рахмат. Ар дайым даярбыз. Саламатсыз папа, кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Иштериңиз Кандай? жакшы. Биз бияка келип өзгөчө кесиптерди аркалаган айымдар, мырздар менен сүйлөшүп жүрөбүз. Бул жакта көрүп сиз менен да баарлашкыбыз келди. Канча убакыт болду бул жакта иштегениңизге? Мен быйыл 2 жыл эле болуп атат. 2 жыл болуп атат. 3-нчы жыл болот. 3 жыл. Эми азыр ысыкта, жайында мындай көп эле кыйынчылык жок болуш керек. Кышында кандай кыйынчылыктар болот эчке? Кышында өтө көп суук убакытта анча деле чыкпайбыз, бирок суукта аз-маз кыйын болот. Суукта аз-маз кыйын болот. Бирок Жылуу кийинип аласыздарбы мындай? жылуу кийинип алабыз. Биз үчүн эми жумуш жакшы болуп турса эле üşüгөнүздү деле анча неме кылбайбыз. Жумуш жакшы болсо üşүгөндү деле сезбейсиздер дейсиз. Могу сиздики окшойт. Мен муну мисалы баклажка дагы кандайлар менен иш кыласыздар? Эмнеден акча түшөт биякта көбүнчө? Şu баклажка, упаковка, анан пластмасса, анан макулатура ошол, темир, алюминий. Кагаздар, Сиз ушул айланасын эле жашайт окшойсуз. Жакын элесизби? Жакта жашайм. Жакын элесизби? Күнүнө канча саат иштейсиздер бул жерде? Эми 1000 сом көп тапканда 1000 сом табам. 1000 сом табасыздар акчасы. Анан ончо көп эмес. 500-600 так. Өзүмдүн ошондо иштейм да. Канча саат иштейсиз күнүнө? Эми биз 9-да келип, Эртең менен 9-да келесиз, 6-ларда, 6-дан 7-8 күн баткыча кетебиз да. Күн батканча кетесиздер. Негизи бул жака кандай келип калдыңыз? Мен ушул жакта жер алып үй салгам. Анан үйүмдү кайтарганча, ошол жерде үй салганча келип иштешке туура келип, анан ушул жерде иштеп калгам. Ушул жакта иштеп калгансыз. Негизи иштеп неме кылсаң жакшы эле шарттарыбыз бардыгыбыз эми өзүбүздүн кыймылыбызга карап түзүп кара беришет. Мамилелери бардыгынын немелери аябай жакшы. Мамилелер жакшы, жакшы мамиле кылышат. Бирок каерде болсо, кандай жумуш болсо деле иштесең өзүң үчүн иштейсиң да, жумуш жок деп отургандан көрө жакшы. Эми сыр болбосо жашыңыз канчада апа? Мен быйыл 55-ке чыктым. 55-ке чыктыңыз. 56-га кетип. Бирок 40 эле көрүнөт экенсиз. Рахмат. Жаш экенсиз, чыйрак экенсиз десек болот. 55 жаштагы апалар азыр мындай жумушту кыла албайт да. Жок, менен чоң эжелер да иштейт, алар да. Канча жаштагылар иштейт эң жогоркусу? 60-га чыккандар деле иштейт. Эми 60 жаш деле жашта негизинде. Сиз деле мурда 55 жаш десе элестет экенсиз да. Чоң, өзүңүз ушул жашка келип калыптырсыз, жаш экенсиз. Ишиңизге ийгилик болсун анда. Рахмат. Чоң рахмат. Эл баалайт эмгектериңиздерди. Үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Ушул жерде иштегенибиз баалашкан үчүн немелерибизди утуру сүрүп, жакшы места кылып беришип, анан шартыбызга карап, анча-мынча ден соолугубузга неме кылышып иштеп жардам беришет. Рахмат. Мисалы, бир тазалыктын машинасы келсе, жаш мырзалар чуркап атат ага карапчы. Сиз деле чуркайсызбы кээде? Эми баклашка неме болуп калса барабыз да. Барасыздар. Онун ичинебиз жок, эми бардыгына кеске жакшыраак иштеп кетейин деп ойлошот да. Анан ошол. Жакшы рахмат апа. Ишиңизге ийгилик болсун апа. Макул. Буюрса дагы келебиз. Чоң рахмат. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Кандай иштесеңиз жакшыбы? Жакшы. Иштериңиз аман эсен. Өзүң чоң жигит. Чоң рахмат жаным. Биздин мээлага келип калыпсың. Ооба, келип калдык. Биздин мээла көрсөң. Тазалык боюнча таза. Баары жогу таза. Иштеп атасыздар. Иштеп атабыз секин акырындан. Канча убакыт болду иштегениңизге биякта? Уже 4-жыл. Быйыл. Сиз негизи мурда YouTube'дан да көргөнбүз да? Көргөнсүң. Интервью YouTube'да жүрөмүн өзүм. Эми канча убакыт болду ошо YouTube'га чыкканыңызга? 3 жыл болду. 3 жыл мурда чыккан экенсиз. Орус кыз келген онда.
3 жылдан бери жакшы эле өзгөрүү болду бул жакта. Мына Мурда 3 жыл мурда шлагбаум жок эле, көрүнгөндө эле кирчи эле. азыр киргизбейт. Мына түтүн жок, өрт жок. Бұдан 2 жыл мұрын өрттің ішінде іштегенбіз. Түтін бәрі жоғы. Мына азыр чисто бәрі жоғы. Кішкене өрт шықса да баса қалашады. Келіп начальниктер. Сырт жаратылышты караш керек. Элибиз жашап атат, жанында тургундар бар экен, аларга да зыяныбыз тийбеш керек. Эми мына жерде биз деле иштеп атабыз. Бизге деле зыяны бар. Бирок мына өрт жок болуп, түтүн жок болуп калып, жакшы болду да. Өтө жакшы болду. Жакшы. Сен онадан нар жагына кире албайт элең былтырыч. Түтүн. Көзүң атышып, оозуң атышып, чыгат элек кайрач. Жумуштарыңыз жакшы биякта. Эми жана апам айтты бир 55-ке чыгып калыптыр апамчы. Сиз канча жаштасыз азыр? Мен 54-төмүн. 54-төн, 1 жаш кичинекей экенсиз. Бирок 43-тө эле көрүнөт экен сыртыңыздан. Билбейм. Чыйрак, биякта иштегендер бир чыйрак болот окшойт. Кыймылдасыздар ар дайым. Эми бул жерде иштесең табасың. Анан арак ичип туруп жазсаң акча жок. Приемщиктер келсе кар сурайсың. Берип турчу деп. Эми 3 жылдан бери мындай балуу бир нерсе табылган ушуңуз болдубу? Жок, балуу табыла элекмин. Жок, уккансызбы мындай? Уктум. Эмне уктуңуз? 2 ай мурун эле ана түрктүн катын тапты акча. Акча? Канча акча экен? Доллар бар, 1000 сомдуктар бар. Канча экенин билбейм го. Жанында сен турсаң сага 500 сом берип, ого 500 сом берип. Бериптир. Берди. Сизге бердиби? Жок, мен жок элем да. Канчада келесиз бияка жумушка? Мен 7-де эле келем. Эртең менен. Эртең менен. Канчада кетесиз кайра? Кайра караң киргенден кийин прием, неме кылып коюп, тапшырып коюп. Аклашкан. Кетебиз. Канча табасыз күнүнө? Баргандай. Мисалы. Эми тытынсам 2000ден ашык. Если мында разгалдай болуп жүрсөм 1000 сом, 800 сом. Нерсе алып жүрсөңүз 1000 сом табат экенсиз да бул жакта? Жумушуңуздар неге жеңилби, жоорбу? Жеңилдей, жеңил. Тересин болду. Баулга атып саласың болду. Өзүңүз да бул тегерте эле турсаңыз керек. Калсордо да. Калсордо турасыз. Жакшы. Эми акчадан башка дагы баалуу нерселер чыкса керек. Телефон. Алтын, телефон. Алтын чыгабы? Чыгат. Сепчикалар чыгат. Сепчикалар. Шакектер чыгат. Эми ар кандай да. Биз чукуйбуз да, мына била деген нерсе болот бизде. Ошо менен чукуйбуз. Ар кандай чыгып. Эми пешенең да бу. Же сага чыгып калат, же мага чыгып калат. Ошондой эле нерсе. Бирок ошол үмүт менен кыласыздар. Эми үмүт деле жок кол. Биздики баклашка темир светной. Анан чыгып калат да. Алдыңан. Ону жерикпе баягы пакеттер чачыш керек. Мына катындар пакеттерди чечет да. Кышында кантесиздер? Эмнеге жайына жатат экенсиздер бул жерде? Жакшынакай условия шарт. Квартирадабыз да. Жок, кышында бул жакта от жагып, иште жылынып иштейсиздерби? Мындай шарт болобу? Шарт түзүп берет, начальниктер келип, бир жерге от жаккыла деп, баллон салон отун потун жагып, жылынып, перчаткаларды кургатып жүрө беребиз. Жакшы. Үшүбөйсүң бирок. Кыймылдасыздар арды. Кыймылдаганың менен от бар да. Ошого. Жакшы. Чоң рахмат сиздерге. Ишиңизге ийгилик ата. Жаш көрүнөт экенсиз. 54 деп сизде эч ким айтпайт. 1000 сом. Мага кыстырасызбы мындай? Сен берип кой да, интервью берип атамын ғой. Эми сиздин жумушуңуздар эл баалайт. Балким сизге акча котором дегендер чыгат. Кудаш. Биякта эле болосуздар. Ошол жерде мындай. Элдердин сурам жылоосу менен келип калырбыз сизди деп балким. Чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик болсун. Давай.